Кимде ким багамдат намазынан кийин, багамдаттан кийин аятул күрсүн окуса, пешимге чейин корголуп турат. Ким бешим намазынан кийин аятул күрсү окуса, асырга чейин корголуп турат. Кимде ким асыр намазынан асыр аятул күрсү окуса, ал шамга чейин корголуп турат. Ким шамдан кийин окуса, куптанга чейин корголуп турат. Ким куптанды окуса, таңга чейин корголуп турат. Алланын коргоосунда болосуздар. Эгерде кимден такыбачылык кылам десеңер, анда эртең менен кечинде сөзсүз Алла Таала берген муаззатайн деп айтабыз. Ушуна бир 3 кулду, же болсо 4 кулду деп коебуз. Кулал кафирун, кул хуаллахат, кулауз фалак, кулауз раббир нас сүрөсүн окуп жүрүңүздөр. Иншалла Кудай берсе сак болосуңар. Эгер кимде ким жанагындай көздөрүнө көрүнүп, жана кичинемде биринде коркунуч пайда болгон болсо, ал Бакара сүрөсүндөгү 10 аятка көңүл буруп тургула. Дайым окугула. Башында 5 аятка, 163 аяттагы 1 аятка, аятул күрсүгө 1 аятка, анан акыркы 2 аятка. Иншалла Кудайым буйрса, ушул 10 аятты окуп жүрсө, эч качан жанагындай бир немелер кол сала албайт экен. Эми эгерде андан да жеңилирээк кааласаңар, анда күнүгө эртең менен кечинде такыр болбой калганда 100 жолу астагфируллах ва атубу илейк деп айтып жүргүлө. Мына ошондо иншалла Алла катачылыктан коргойт. Аллатан өзүнөн бир жардам келип турат. Аллатан бардык тарабынан некен жол ачып коет. Анткенсе инсандын дейт да, күллү адамын хаттаун дейт пайгамбарыбыз. Бүткүл адамзат ката кетирүүчү дейт. Бирок ката кетирүүнүн арасында эң жакшысы өзүнүн катасын мойнуна ала билген деп айткан пайгамбарыбыз. Демек ошол катаңды мойнуна алып астагфирулла деп жүрө. Эгерде кимде ким жашоосунда мындай бир проблема эле болуп, бир ойлогон оюна жетпей, мындай бактысыз сезип аткан болсо, анда көп салават окусун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ba'de kulli melek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua salat go okula. Salat-ı nariyan go okula. Salat-ı nariyan abdan go okula subhanallah. Salavattardın ötө көп түрлөрү бар. Салаваттын бирөөсүн үйрөнүп алла, тилиңерге постоянно болсун. Иншалла Алла силе бактылуу кылат. Билесиңер эмне үчүн? Анткени Алла айтып атканда, эй периштелерди, силер да, эй адам баласы, я юхаллазина аману, эй иман келтиргендер, силер салават айткыла. Биз жана периштелер да пайгамбарга салават айтабыз деп аткан. Демек бул сөз бекер эмес экен да. Бактылуулуктан бактсызга мындай жол катындай бир кадам шилтейм десеңер, анда пайгамбардын сүннөтүнө эмес керек. Ким пайгамбарды сүйөм десе, пайгамбардын жолунда жүрөм десе, анда дайыма пайгамбар салават айтсын, пайгамбардын өмүр баянын окусун, пайгамбардын сүннөттөрүндө амал кылсын. Мына иншалла ошол адамдын жашоосуна бактылуулук келет.